Кудайдын чакырыгы 22 май. Сиздин жашооңузда Кудайдын ырайымы кантип көрүнөт? Көбүнчө биз Кудайдын ырайымын ыңгайлуулук, комфорт, материалдык жактан баюу менен чаташтырып алабыз. Кимдир бирөө кызматтан көтөрүлсө же чоң үй сатып алса, биз бул Кудайдын ырайымы дейбиз. Ал эми бир жаман нерсе болуп кетсе, Кудай мени таштап койду деп ойлоп калабыз. Лука жазган жакшы кабарда Мариям жөнүндө окуйбуз. Ал жаш кыз болчу жана жакында Машаяктын энеси болот. Периште ага өзгөчө салам менен кайрылат. Коркпо, Мариям, анткени сен Кудай алдында ырайым таптың. Мариям үчүн Кудайдын ырайымы байлык же ыңгайлуу жашоо болгон эмес. Кудайдын ага көңүл бурганы, аны жакшы көргөнү ал үчүн кымбат. Бирок аны менен бирге ыңгайсыздыктар ал Жусупка кантип табияттан тышкары жол менен кош бойлуу болгондугун түшүндүрүүсү керек. Ал өзүнүн жөнөкөй Назарет шаарын таштоого мажбур. Никесиз кош бойлуулук үчүн коомдук айыптоого туш болуу коркунучу да бар эле. Кудайдын ырайымы Мариямдын жашоосун жеңилдеткен жок. Бирок анын ичинде үмүт, тынчтык жана кубаныч пайда болду. Мариям үчүн Кудайдын ырайымы бул Кудайдын анын жашоосунда дайыма бар болушу эле. Бул Кудай ага берген максатты аткарууда жалгыз эмес экенине болгон ишеним болчу. Мариям үчүн Кудайдын ырайымы түбөлүк өмүрдүн убадасы да болгон. Сиз Кудайдын ырайымы эмне экенин билесизби? Сиз аны Иса Машаяк аркылуу жеке кабыл алдыңызбы? Жашоо убактылуу рахаттар менен гана толот. Ал эми аны менен болсо, анын ырайымы аркылуу түбөлүктүүлүккө эшик ачылат.